даяр жалпысынан 40 ишкананы ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз. Талас обласында бүгін жаңы ишкана ачылды. Ал темир бетон завод. Талас районунун Манас айылында курулду. Аталган ишкананын ачылышына өлкө президенти Садыр Жапаров онлайн форматта катышты. Ишкана суга тармагына керектүү болгон лоток, плита жана башка материалдарды өндүрө алат. Күнүнө 36 дана даяр продукция чыгарат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү биздин ушу салтанаттуу иш-чарага келген коноктор. Муртуктан Расович, анда уруксат берсеңиздер, biz ушул мына өзүңүздөр жогоруда көрдүңүздөр, президентибиздин катышуусу менен ушул биздин Манас айылындагы кичи заводубуздун ачылышын аземин өткөрдүк. Бул кичи заводубуздун башталышына мен кичине бир токтолуп коеюн, кандай болуп, кандай максатта курулуп калды. Мындан 2 жыл мурун биздин ушул айылдык Өмүралиев, анда Өмүралиев болчу. Өмүралиев айылдык кеңешинин депутаттары ушул маселе көтөрүшүп, biz ушул президентибиздин баягы жүргүзүп аткан кичи ишканаларды куруу боюнча жемилгени колдоп, ушул Манас айылында ушул жерде илгери завод болгон экен, темир бетон. Ушуну кайра калыбына келтирип, кичи завод куралы деген өздөрүнүн долбоорун бизге сунуш кылган. Биз өзүңүздөр билесиздер, Талас районундук өнүктүрүү фонд бар, иштейт. Ошол долбоорго, ошол өнүктүрүү фондуна булар өздөрүнүн долбоорун алып барышып, ал жерден байкоочу кеңештен жактырылып, анан кийин biz ушул 13 milyon, 14 milyon so'mga жакын каражат акчасын райондук фондунан бөлүп бергенбиз. Эми сөзсүз баягы иш болгон жерде кемчилик болот экен. Райондук биз ушул эң алгачкы ушул райондук мамлекеттин эсебинен курулуп аткан, өзүнүн каражатка курулуп аткан ишкана болуптан кээ бир кагаз иштеринде кемчиликтер болду. Аны мойнубузга алабыз. Эми биринчи жасап аткан жумуш экен, ошондуктан анан эми андай мындай бир кемчиликтерге көз жумуп, ушул жерде ишкана курулуп калса деген ниет менен баштадык. Ушул жерде буйруса мына жумуш орундар пайда болот. Бул жерден түшкөн каражат салыктардан бизге айыл өкмөттүн бюджетин толуктайт. Аз да болсо жумуш орундар пайда болот дегендей, элге журтка кызмат кылат дегендей сөз. Өзүңүздөр көрүп турган могу лотокторду, курулуш материалдарын биз буга чейин Бишкектен, Оштон ташып келип, 2 есе 3 есе каражат көп талап кылып калганда, эми ушуну аз да болсо, эми бардык маселени чече албайбыз, конечно. Аз да болсо өзүбүздөн чыгарып, ушул өзүбүздүн эл журтка кызмат кылса деген ой менен баштадык. Анан эми мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул президентибиздин катышуусу менен ушул списокко кирип, азыр ашты буйруса биз могуну бүтүргөндөн кийин, бир 2-3 күндөн кийин булар уже жумушун баштап, продукцияларын уже чыгара башташат. Буйруса. Бул баягы жеке жанагы ишкерлердин акчасына салынган жок, бул айыл өкмөттүн өзүнүн мамлекеттин каражатына салынган ишкана, кичи ишкана. Эми азыр ушул жерде кандай иштер, кандай продукциялар чыгарылат, кыскача ушул ишкананын иштетип турган биздин эмебиз, мастерибиз. Түшүндүрүп берсеңизчи. Бул жерде көбүнчө ирригацияга көңүл бурабыз. Сууга жылдан жылга тартыш болуп аткандыгына байланыштуу ушул бизге дыйкандарыбызга жемиши алган мээнети жансын деп биз ушул темир бетонду чыгарганы иштеген турабыз. Буйруса могу матрицалар будан 120 могу жерде турат, 150 маркадагы темир бетон, 120 маркадагы темир бетон, могу LR80, LR40, LR60 моундайдан 3 түр чыгат. Бул чоң каналдарга дагы, анан кийин ички каналдарга дагы колдонула турган лотоктор чыгат. Бул таза сууга колдонулуп турган кольцолор чыгат. Айыл жергесиндегилер биздин тургундарга дагы үй чарбасына колдонгонго материалдар, темир бетондорду чыгарып беребиз. Кандай иштейт? Азыр бул даяр бетон келет, бул калпка куюлат. Калптан бул печка болот. Мынакей могу печканын ичине салынып 12 саат бышырылат. Күндүз бетондор иштери жүргүзүлөт да, түнү менен 12 саат от жагылып, ичинен пар менен бышырылат. Мамлекет башчыбыз Садыр Нуркожоевдун койгон тапшырмасына ылайык Талас областында, Талас районунда, ушу Чоң Арча айыл аймагында темир бетон заводу ишке кирип жатат. Бир катар мынакей районубуздагы жалпы айыл элдин тургундары тең бар
кубаныч менен кабыл алып бүгүнкү күнү заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып чыгышты. Чыгарыла турган продукциялар ирригация тармагына жана жалпы эле элдин социалдык муктаждыгына карата бул жерден лотоктор, гешкалар, ошондой эле опоралар бул жерден чыгарылмакчы. Бул кичи темир бетон заводунун курулушу бул 2022 жылы келип башталган. Президенттин атайын тапшырмасы менен ошо жерлерде өндүрүштү колго алуу максатында, ирригация системаларын оңдоо максатында атайын долбоор өткөрүлгөн Талас райондук өнүктүрүү фондуна. Жалпы сметалык баасы 13 миллион 500 миң сомдон ашты. Анан бул зарылчылыгы биздин Талас районунда мындай заводдор негизи жок эсе. Анан баягы ирригация тармагында көптөгөн маселелер бар. Баягы дыйкандарга суу коромжук учурап келет да, баягы суу жеткиргенге. Ошону сууну коромжусуз пайдалануу максатында ирригация системаларын оңдоо максатында ушул заводду атайын сунуштаганбыз. Берден чыккан продукцияларды биздин өзүбүздүн элдерге арзаныраак баада беребиз. Сырттан ташып келбейт. Бул ока жери башка областтардан, бул жакынкы кошуна өлкөбүз Казакстандан ташып алып келип жүргөн. Бул продукциялардын баасы биз жакка келгиче 2 эсе кымбаттап кетчү да. Эми бул бул жерден чыгып аткандан бизге албетте баасы кичине арзаныраак болот. Өлкө башчыбыз буга көңүл буруп атканы биз үчүн абдан чоң сыймык. Буюрса иштеп баштайбыз. Керектүү элге керектүү продукцияларды чыгарып, элдерди камсыз кылганга чоң аракет кылабыз колубуздан келишинче.